Саламатсызбы, Nomad Life каналының көрүүчүлөрү. Сиз деген Ордо Талаш деген оюнду ойноп көрдүңүзбү? Эгерде көрүлөт болсоңор, бизге биздин Nomad Life каналынын көрүүчүлөрү сурангандан бир сыйра айтып түшүндүрүп коелу деп чечтик. Жаан-жаанына карабай силер үчүн бүт аракетти кылып атабыз. Бул эң жеңил оюн, бул оюндун эң жакшы жактары кичинекей баладан чоң кишиге чейин ойной берет. Андан тышкары эгерде буту колу жакшы дебеген адамдар болсо дагы оюнга катышып ойносо болот. Бул өтө кызыктуу ата бабадан калган оюндар. Команда экиге бөлүнөт. Жашыл түшкөлөргө жана кызыл түшкөлө болуп. Кызыл түшкөлөр дайыма биринчи баштайт. Биринчи ыргытканда кызыл түшкө 7 метрден болуп. Айлампа 3 катар чыйылат дагы. Биринчи айлампа 1 очко берилет, экинчи айлампага 2 очко берилет, үчүнчүгө 3 очко берилет. Ошондо эки команданын мүчөлөрү 7 метрден алыстан түшкөнү ыргытат. Кызыл түшкөнү ыргытканда, мисалы үчүн кызыл түшкө ыргытып 1ге түштү деп коелу. Андан кийин кезеги менен жашыл түшкөдөн чыккан команда ыргытат, аныкы 2ге түштү деп коелу. Ошондо кимиси көбүрөөк очко алса, ошол команда ыргытканга милдеттүү болот. Анан алыстан 7 метрден мен айткандай ыргытты. Ыргытканда түшкө мондайдан келгенде эки жолдон ыргытат. Мондай болуп туруп карасаңыздар, эгерде могу жери 3 очко болмок. Эгерде түшкө мындайдан жатып калган болсо, альчи же таасынан туруп калган болсо, бас очко 10 очко болот. Эгерде бияка жатып калган болсо 2 очко берилет. Эгерде капталынан туруп калган болсо 2 очко 2 эсе көбөйтүлөт, 4 болот. Эгерде бияка түшүп калган болсо 1 очко болот. Эгерде түшкө альчи же таасынан туруп калган болсо, анда 1 очко 2ге көбөйтүлөт да 2 очко болуп эсептелинет. Жашылдар экөө ыргыткандан кийин кайра кызылдар тараптан 2 жолу ыргытат. Алар мындай болуп түштү деп койбойт. Бул 2 очко берилет. Негизги кызылдардын максаты мында туруп калган түшкөнү айлампадан ордодон ыргытатып туруп өзү ээлеп калса, эгерде ага ыргытаткан түшкөгө деген сразу 10 очко берилет дагы. Экинчисин дагы ыргытканда мынысын ыргытатып тышка биягын ээлесе 1 очко берилет. Эгерде кызыл түшкө мындайдан туруп калган болсо 2ден көбөйткөндө 4 очко болот. Общий очкону санап коебуз дагы. Кимдин очкосу көп болсо ошол жеңген болот.